эмелери келгенде, Азирет Али келген деп айтылат да, ошол жерде мына ташта изи бар деп айтылат. О, изи да көрүнүп турат ушундай. Ол турганда деп айтылат эми. Бул дагы эле тарбиялык. Мына карагын, ар бир таңбадан жазылган. Мына адамзаты бириккиле деп турат. Мына көрдүңбү адамзаты? Ар бир таңба. Аманат жанды берген ушул мына окшогон жакшы нерселерди келечек муундарга калтыруу. Сак болгула кыргыз элин баарыңар, каптап кетти элди бузган вирустар. Чет өлкөлөрдүн баягы программасына кирип, ал программа улуттун кызыкчылыгына каршы келет эле да. Биринчиден рахмат иним, сен мына көптөн бери келем деп жүрөсүң, мына убак саат бүгүн чыгып калган экен. Силер келгениңерге жакшы рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биз көптөн бери ошол Лидер Плюс көрсөтүүсүнө тартабыз деп Абдинаби агайыбызды айтып жүрөбүз, бирок убакыт болбогондугуна байланыштуу бүгүн келип отурабыз. Мына биз ыйык жерде турабыз, Кадамжай районуна караштуу Азирет Алиде турабыз. Бул жердин тарыхы боюнча да сиздерге азыр толук түшүндүрмө берип өтөт Абдинаби агабыз. Абдинаби ага, биздин көрсөтүүнүн башында ушул өзүн тааныштыруу болот да. Сиз өзүңүздү кыскача биздин көрүүчүлөргө тааныштырып өтсөңүз. Биринчиден рахмат иним, сен мына көптөн бери келем деп жүрөсүң, мына убак саат бүгүн чыгып калган экен. Силер келгениңерге жакшы рахмат. Ошол чыгармачыл адамдарды элге таанытып, ошол биздин ой пикирлерден дагы коомчулук пайдаланып, коомубуз өссө деген эле ой тилек. Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылында 1964-жылы туулганмын, ушул жерде өскөнмүн. Азыркы учурда коомдук ишмер, 3 китептин авторумун, пенсионер МВД. Ошол коомдук иштер менен алектенип жүрөм азыр. Кыскасы ошо. Биринчи кайсыл жерде жогорку окуу жайда окугансыз, андан кийин кайсыл жерде иштегенсиз, ошол тууралуу да айтып өтсөңүз. Эми сиздин бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн максаты сиздин тажрыйбаңызды ушул келечек муунга, учурдагы бийлик, мамлекет жетекчилерине деле биз жеткизели деген ниетте тарттыбыз. Рахмат. Сизге окшогон адамдардын тажрыйбасы биз үчүн керек негизичи. Негизи мен 1981-жылы Орозбеков айылындагы Эңгелис атындагы орто мектебин бүтүргөнмүн. Андан кийин ошол Бишкек, азыркы Бишкек Фрунзе шаарына барып, техникалык училищеде окуганмын. Номер 1 техникалык киномеханик. Андан кийин советтик армиянын катарына чакырылып, 1882-жылдан 1884-жылга чейин Беларусь СССРнын Брест областынын Пинск шаарында ракетный войскада кызмат кылганмын. Советтик аскерди бүтүп келгенден кийин бул жерде райпотреб обществода сатуучу болуп иштедим. Андан милиционер болуп иштедим, сержант болуп. Анан 1987-жылы 1 жыл иштегенден кийин Карагандыга, Казак Республикасы Караганды шаарында высший милиция школага очный өттүм 1988-жылы. 1992-жылы бүтүрүп келип, алгачкы иште Бишкек шаарындагы Ленинский рода опер кызматкер болуп иштедим. Андан кийин министерство кадрда инспектор кадр болуп иштедим. Андан кийин аэропорт Манаста оперативный кызматкер болуп иштедим. Андан кийин ЖДда старший опер по розыску иштедим. Андан кийин станция Ламедин деп коет. Ошол жерде грузовой контейнер баягы груздар келген жерде начальник болуп иштедим. Көрсө ошол кезде эле баягында коррупция күчөгөн маал экен. Мен иштеген маалда биз жанагындай Союздун учурунда баягыдай коммунистский партиялык идеологияда баягыдай чындык мемеде воспитание алып калгандыктан ошол жерде мамлекеттик деңгээлдеги коррупциялык кылмыштардын бетин ачып, андай мындай кылып, анан мен артымдан түшкөндөр болду. Анан айласыздан мен чыгып дем алып, 1-2 жыл дем алып, кайрадан 2000-жылы Баткенге келдим. 2005-ке дейин Баткенде УУДда пресс катчы болуп иштедим. Андан кийин начальник секретариат болдум 2005-жылы. Ошол ардактуу эс алууга чыктым. 3 китептин авторумун. Биринчи турмуштун тунугыры, телевизион ачылган сыры деген китеп. Андан кийин телевизион өчпөс сыры, методикалык колдомо. Андан кийин эгемендүүлүктүн нукура идеологиясы болууга тийиш деген 2009-жылы китеп чыгарганмын. Андан кийин 2020-жылы окуу программасына ылайыкташтырып, бүгүнкү күндө эң керектүү деп эсептеп, коомдун өнүгүүсү адептен деген китеп чыгарганмын да 2020-жылы. 2020-жылы ал китепке Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү жактырылып, мектептерге, мугалимдерге колдомо катары сунуштаган. Кыскача ошол. Бул жерде да сиздин кыскача эмгегиңиз бар экен да. Ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Азыр оператор жоктугуна байланыштуу, урматтуу көрүүчүлөр, өзүм тартканга аракет кылайын. Сиз көрсөтүп берсеңиз.
Ушул менин жазгандарыма спонсорлор таалып ушул жерге коюшкан, 2000-жылы коюшкан да. Себеби бул насаат мазмунда жазылган, анан бул жер маданий жай болгондон кийин жаштар кирет экен, келип окуп бир деке руханий азык алсын деген максатта жазылган да, бул дагы тарбиялык мааниси бар. Идеология деген. Бул дагы эле тарбиялык. Мына карагыла, ар бир таңбадан жазылган. Мына адамзаты бириккиле деп турат. Мына көрдүңбү, адамзаты. Ар бир таңба. Ооба. Ошондой болот. Анан монун артында аска эске туюп жүрөлү, байлыкты көр сүйрөбөйт деп турат. Мананын ичинде бул жагдан адам дегенден 4А, заты дегенден 4Н, бириккиле деген катар менен ант деген жазылат. Ушунча ушул маанини берет да. Адамзаты бириккиле деген. Мына ушундай маанини берет. Бул жөнөкөй эмес. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр жакшы көңүл бурсаңыздар, мына жерде мына баш тамгалар. Мына адам заты бириккиледи. Бириккиледи. Акырында эске туюп жүрөлү, байлыкты көр сүйрөбөйт. Насаат мазмундары. Бул жагдан ант деген чыгат. Ант деген. Анан ушул маанини берет да. Муну эми көпчүлүк билбейт да мындай келгенде. Бул эми жазууну жазыш деле оңойго турбаса керек. Канча убакыт? Бул эми ошол кызыгып, ошо илхам келген маалда жазганда, азыр жазганга да эле неме жок. Азыр кыйын ооба. Бул баягы кроссворд эместе жазылган да, кроссвордко окшоп. Ошол вариантта жазылган. Анан азыр дагы көрсөтүп берем. Анан кайра эле мынан дагы тамгасынан кайра кетет. Адам кымбат адамга деген. Ушунан дагы кайрадан жазылат мына. Адам кымбат адамга, азгырылып байлыкка, өлөр кезде кайгырба. Бул азыр бир жүзүндө китепте полный жазылган да, китепте мыналардан дагы кете берет, моундай болуп кете берет. Азыр китебимде, ооба, китепте толук варианты бар. Анан мынабы насаат мазмундагы ырды мына сол капталын окуп чыкканда, мына биринчи куплети кайрадан чыгат да. Бул эми мындай насаат мазмунда жазылган. Мисалы үчүн мына адам кымбат адамга кек санаба, дили кара жабырда, өзөгү өспөйт каргышта. Адамда болот миң кыялга багынба, мээримдүүсү жаныңда, мээримсизи өтөт кайгыда деп. Насаат мазмунда. Анан бул жерде кыргыздын тилинин байлыгы, көркөмдүүлүгү, таасирдүүлүгү, сырдуулугу, бир эле адамзаты бириккиле дегенден ошондой маанини берет да. Кайра эле ошол жандырмагы менен берет. Анан бул жерде түрк атанын балдары деген, бул дагы ошондой мааниде жазылган мына. Түрк атанын балдары шайыр келет, үмүт менен ыймандан бакыт издейт, рух дөөлөткө умтулуп уландары, кадырым деп каарыларга башын ийет. Ошо даңазалап жазылган меме да эмди. Эч бири жөн жазылбаптыр. Жок, ошондой карап эле жазылбастан. Ооба. Баштамгалар. Ооба, ошол балдары деп ошону түрк атанын балдары ынтымакта чогуу болсок ким тилдейт деп ошон биримдикке чакыруу. Бул да өзүнчө тарбиялык мааниси бар, идеология бар да. Баары ошондой турат. Ооба. Анан бул жерде өзүмдүн атымдан жазылган, Абдынабы акын деп. Ала тоо менин мекеним, бактылуумун сеземин, дүйнөгө бир жаралып илим издеп кетемин. Нукура учкул сөздөрдү, акылым менен ченеймин, билимимди бүт жумшап, ички дүйнөмдү кеземин деп. Акыйкаттан ыр жазам, кыдырып элим арасын, ырларым элге жакпаса, намысыма батам дегенде өзүмдүн атым Абдынабы акын деп мындай. Бул кандай? Анан бул калжың ой дейт. Бул адамдын оюна келет да мындай. Ар кандай өлбөстүккө өкүм чыкса Кудайдан, чыгарып элек бул дүйнөдө кумардан, ошондо да алымсынбай жашоого издейт белек өлүм жолун кайрадан деп. Ушундай адамдын немесе келе турган нерселер да, адам турмуштан алынган. Азыркы коомдун өнүгүүсү адеп деген китепте толук варианты бар. Бул өзү кыргыз тил адабиятында жок негизи. Муну акроыр деп койот экен. Бул акроыр 6-кылымда Грецияда өнүккөн экен. Анан бизде акындар 20-кылымда анча-мынчасы гана чанда кездешкен ыр деп койгон экен да. Анан мен бунун ар кандай варианттарын ойлоп таптым. Аны түрлөргө мааниси боюнча бөлдүм. Ошондой кайрылуу, мактоо, каалоо, тилек ошондой кызыгуу пайда болду да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Кадамжай районунун аталышы эмнеден деп көпчүлүгү суроо мындай берсе керек. Адинабы ага ушуну жакшылап түшүндүрүп берсеңиз да, мына жанында отурабыз. Кадамжай дегендин аталышы ошол кайсы бир доорлордо ошол ислам эмелери келгенде, Азирет Али келген деп айтылат да, ошол жерде мына ташта изи бар деп атат. Изи да көрүнүп турат ошондой. Ол турганда деп айтылат эми. Мына эки из. Ошондой мынаны кийин бирөө бузуп койгон дейт. Мынаны өзү из кадимкидей из болгон экен. Курукту ушул жерде отуруп, ошол
Кадамжайдын аты ушундан калган да, анан Кадам Азырет Алынын ушундан Азырет Алынын кадамы деп, анан Кадамжай болуп калган да. Бул элдин арасында айтылып, ушул күнгө дейин сакталып, мына Кадамжай район администрациясы эл биригип ушул жерди жакшы бир маданий жайга айландырып койду да, зыярат кылуучу жайга айландырып койду. Мына бизге окшогон адамдар, башка баягы үйлөнүү мезгилге чыккандар ушул жерге келип бир катар айланып чыгат, зыярат кылып кетет ушул жерде. Кадамжайдын жаштары деле билбегендер болушу мүмкүн да. Жаштары билет, келишет. Тойлордо келип турат, ооба. Ушундай нерсени мен ойлойм да, муунга калтырыш керек да. Бул жер аябай жакшы. Мына канча сел келет, ошондой болсо дагы алып кеткен жок. Мына жерде неме бар да, чоң таш бар. Ошол сактап, ушул жерде неме кылып турат да, сактап турат. Ал жок болгондо бул жакта алып кетмек да. Кудайдын буйругу болсо керек. Ооба. Биздин ал акыркы бөлүгүбүздө эми көрсөтүүбүздүнчү. Биз негизи сизге келгенибиздин максаты өзүңүзгө дагы жогоруда айтып өткөнмүн. Ошол соц тармакта сиз аябай активныйсиз да. Мындай сиз байкайсызбы, жокпу? Ошол азыр сиз курактагы мындай агаларыбыз, эжелерибиз соц тармакты жакшы колдоно албайт. Анан сиз аябай активный мындай постторду жазасыз, ошол мамлекетке мындай идеология тууралуу, мамлекетке жардам катары көп өзүңүздүн тажрыйбаңызды бөлүшүп турасыз да. Бул сизге эмне түрткү болот ат өзү? Негизи эле мен чыгармачыл адаммын. Дагы бир жолу силер келгениңерге рахмат, ушинтип издеп келип. Негизи эле мен өзү чыгармачыл адаммын. Мамлекетибиз өнүксө деген максатта жазам да. Ар бир посту жөнөкөй бирөөдө бир кайсы бир саясатчынын тарабын талашпайм да. Негизи өзү мен мына Садыр Жапаровду ошол абакта күнөөсү отургандан бери эле неме кылып келем. Колдоп келем. Депутатский эмеде, бирок партияга мүчө эмесмин. Ошол мамлекетибиз өнүксө, ошол элибиз тактыктуу ынтымакта жашап келечек муундарга таза коомду өткөрүп берсе деген тилек максат эле ошол идеология боюнча китеп жазып 2009-жылы чыгаргам алгачкы мен. Бул 2013-жылы кайрадан чыкты мында. 2009-жылы чыгаргам, бул 2013-жылы. Идеологиясы дейт. Кудай ошол негизи мамлекеттин өнүгүшүнө бирден бир мене ошол идеология да, идеология жок. Өзөгү болуш керек, максаты да бул. Мамлекеттин максаты ошол татыктуу жашап келечек муундарга кантип таза коомду өткөрүп бериш үчүн ошонун жолдору кандай кылганыбызда ошол кризистен чыгарабыз, ошол эмеде кызыгам да. Азыр ырларды дагы эле мурдагыдай баягыдай жөн эле ырларды жазганга дагы эме кылам, ушу элге керектүү нерсени жазайын деп аракет кылам да. Ошол элге эң керек, коомго бүгүнкү күндө керектүү нерселерди жазайын деп аракет кылам. Сиздин ушул эмгектериңизди эске алып, бир коомдук активисттерби же болбосо акындар тарабынанбы, бийлик тарабынанбы мындай сизге бир алкыш айтып, көңүл бурулган учурлар болдубу? Тилекке каршы мен эми айылда жашайт экенмин да. Мына биринчи болуп сен келип атасың. Айылда жашагандан кийин үнүң жетпейт экен баягы. Негизи мен бул китеп чыгарганда биз саясатчыларга да бергем да. Азырынча мына идеология жок деп жазып берип койсоң көтөрүшпөйт. Негизи бул идеология боюнча китеп жок экен. Бул справочниктерде гана кичине гана аныктамасы гана бар экен да. Анан мен ошону изилдеп жазып чыктым да, анча-мынчасыга берсем бир пикирин айтып бере албайт экен да бүгүндө. Кээ бирөөлөрдүн түшүнүндө мен өзүм патриоттун курултай болот десе эле Бишкекке көтөрүп алып барып жүрдүм да, катышып. Кадыр Кошалиев деген агайдын эмелерге барып анан ал жерде сөз бергенде чыгып алардын дагы идеологиясын окудум да. Өнүгүүгө багыттама деп кичине эме калган. Карасаң окусам кыргыздын ырым-жырым андай-мындай. Анан мен айттым да, бүгүнкү күндө кыргыздын ырым-жыры менен өнүкпөйбүз дедим. Азыр доор башка, экономика, электрондук коомдо жашап атабыз. Бардык өнүгүүнүн бардык тармагын камтыган бизге багыт керек. Бул болбойт десем, кийин айтып атпайбы? Сен пикирлештериңди таап жазың, сен менен критикалап койдуң деп. Кысчалап турду. Ошол бул жерде негизи бардыгы бар. Анан кээ бирөөлөрдүн түшүнүгү боюнча идеология баягы 3 эле идеология бар экен, алардын түшүнүгү боюнчачы. Баягы буржуазиялык идеология, коммунисттик партиялык идеология и фашисттик. 3 эле идеология. Идеологиянын түрү көп. Ошолордун түрүн мен бөлдүм ал немелерде. Бул китепте камтылды, бар.
идеологиянын түрү көп. Мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү саясаттын жүрүп аткан өзү идеологияга кирет. Бирок идеологияга кирген менен мамлекеттин кызыкчылыгын камтыбайт да. Тилекке каршы. Ал деген эгемендүүлүк мамлекет болгондон кийин анан нукура идеологиясы болууга тийиш деп эме кылдым ошо түшүнүксүн. Өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын камтыган идеологиясы болуш керек да. Биздин мамлекеттин өнүкпөгөн бирден бир себеби ошол эгемендүүлүк алгандан бери биздин бийлик жетекчилери жанагындай эгемендүүлүктүн баркына жетпей, ошол мамлекеттин өнүгүү багытын туура билбегендиктен чет өлкөлөрдүн баягы программасына кирип, ал программа улуттун кызыкчылыгына каршы келет эле да. Ал программада мисалы үчүн ПИСАК деген программада өндүрүштүк ишканаларыбыз кирип алып талкаланып жок болду. Алар акча бөлүнөт экен да ошол нерседен. Кичине гана акчага азгырылып, ошол туура эмес саясат жүрдү да. Өндүрүштүк ишканаларыбыз талкаланып жок болду да ПИСАК. Андан кийин ХИПИК деген программа сунуштады. Ал ХИПИК деген программада кен байлыктарды чет өлкөлүктөр иштетип, коррупцияны алар көзөмөл кыла турган болуп, 40 жылга башкара турган болгон да. Анан коомчулук каршы чыккан. Андан кийин мына акылды деп барып 6 областты өнүккөн мамлекеттерге бөлүп берели деген идеяларды көтөрүп. Ал туура эмес да. Бул мына 2 жыл башталат да. Ооба. Ал бүгүнкү күндө экономика министри болуп отурат. Мына менин немелерим мына президентке жакындарга сунуштап бердим эле, жанагы аппарат жетекчиси бар го азыр эмеде Америкада эме болуп атат, Аманбаев дегенге. Президентке Бакыт Аманбаевка бердим эле, ошол президентке чакырам деди дагы, кийин чакырбады. Кече жакында Фейсбуктан окуп калдым. Бизди реформаларды өткөргөнгө эмеден акшын эмелерден жардам сураптыр. Мына өзүңөр ойлоп көргүлөчү, эч кайсы мамлекет биздин өнүгүүнү каалабайт. Туурабы? Кантип жардам берет? Алар жөн көрсөтөт өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Бизди өнүкпөй турган. Мына ошол Дүниөлүк банктын койгон талаптарынын негизинде бүт бизде баягы стратегияга ал объекттер бардык сатылыш керек да. Сатылып, анан жанагы кала берсе биздин жарандыгыбыз дагы сатылып, чет өлкөлөрдүн баягы инвесторлордун эсебинен Кыргыз эли аргасында мында жашап кала турган саясат да ошол. Ошого кирип алган да, акчага кызыгып кирип алган. Ал жактан донор берет дегенде мындай, анан жанагы эл аралык келишимдер жашыруун экен, секрет экен. Эгер улуттун кызыкчылыгына каршы келсе, эмне үчүн бул секрет болуш керек? Секрет болуш керек баягы бизде мен окугам ички иштер кызматында баягы оперативный дело деп коет баягыдай. Чегара маселеси, коопсуздук, а бул элдин кызыкчылыгы эме болгондон кийин секретин болбош керек да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин көрсөтүшүнүн менен соңуна чыкты. Биз өзүбүздүн максатыбызга кыскача болсо дагы бир аз да болсо жеттик деп ойлойм. Анткени көпчүлүк ушул интернет колдонуучулардын суроолору бар болчу. Ушул Адинаби агабыздан бир интервью алып, бизге көрсөтсөңүздөр деген. Мына бүгүн Кудай буйруса биринчи маегибизди тартып отурабыз. Кудай буйруса мындан кийин да биз көптөгөн бир сизден акыл насааттарды, кеңештерди алып турабыз деген ниеттебиз. Рахмат силерге. Эми Залкар энем, сенин келгениңе рахмат. Ошол издеп келипсиң, сага дагы ишиңе ийгилик, ден соолук, узун өмүр каалайм. Ошо элибиз, мамлекетибиз оңолсун деген максатта келип отурасың, ыраазычылык билдирем, ушул мен жеткирем деп. Ошол учурдан пайдаланып, мына эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы болуп атат. Ошол эгемендүү мамлекет болгон кезде эле эгемендүү элим ынтымакта жашайлы деп ар бир тамгасынан акыроо ыр жазгандым, ошону окуп берейин уруксат берсе. Бул акыроо ыр эгемендүү элим ынтымакта жашайлы деген ар бир тамгадан. Эңсеп жүргөн эгемендүү күн келди, гүлдөм экен эл үмүтү эзелки, эне сүтүнө ээ болгондой сездирип, муундарды сүйүнттүк биз эртеңки. Эне тилди эркин сүйлөп сүйүндүк, намыстанып сыр алдырбай күйүндүк. Денебизге, динибизге күч кирип, үнүбүзгө үн кошулуп жүгүндүк. Үн чыгарып эгемендүү эл болдук, эркелешип боштондукка кол койдук. Лабыз кайтпас эл аралык наам алып, илим менен ийгиликке жол койдук. Мекен үчүн күлгүн өмүр жылмайып, ынтымакка тилек менен жол салып, намысыбыз зары кетти кеч эмес, төлгө түштү бактыбызга арналып. Ынтымакта элим бирге бололу, муундарга шартты түзүп коелу, ак бейилли, ак калпакты унутпай, кыргыз элим кылым сүрүп тойлойлу. Талайыбыз болсун биздин айрылгыс, ак тилектен бакыт келсин кайрылгыс, жакшы үмүт, бакыт дөөлөт демекчи ала тоодо жашайлы биз баарыбыз.
Шашылбайлы улуу мурастан баштайлы, ак эмгекти мекен үчүн арнайлы, ёште деп тилибизди бурбастан, лабизибиз курчтугунан кайтпайлы, ынтымакта түгөл болуп жашайлы. Деп ушинтип ар бир тамгастан жазган элем да. Анан мен көптөн бери ыр жазбай койдум. Мана жерде дагы бир неме бар экен. Ошол шайлоолорго байланыштуу ушу баягы депутаттарга алданып, неме кылып, анан ушун саясий мемеде бир ыр жазып жөнүнөн токтотуп койдум, ошону дагы окуп берейин, жуп болуп калсын. Ойлон элим деген. Ойгон элим, ойлон элим, кеч калба, алданбагым бир курсактык оокатка, кыргыз элим келечеги не болот биз алдансак бир тоюндук оокатка. Жаңы коом бир оокаттык күн эмес, ал өкүнүч тарыхтагы чоң белес. Өнүгүүнү изденип туңгуюктан чыкпасак келечекте муундар баарыбызды кечирбес. Анда неге өнүкпөйбүз кыргыздар? Өлкөбүздө кем байлыктын баары бар, өнүгүүгө жол бербеген күчтөр бар, алар бизден өздөн чыккан саткындар. Сак болгула кыргыз элин баарыңар, каптап кетти элди бузган вирустар, алар менен күрөшпөсөк баарыбыз эгемендүүлүк билимсиз барып жоюлар. Деп ушинтип саясий мемеде жазып, ошону мен ырдагы жазбай койдум. Ушу мамлекеттин келечеги боюнча эле ушинтип эмелер жазып жүрөм да. Жараткан Алла адам кылып жараткандан кийин ошол адамдык асыл сапаттардын негизинде жашоо. Адамдык асыл сапаттардын негизинде жашоо, ушул аманат жанды берген, ушул мына ошол жакшы нерселерди келечек муундарга калтыруу. Ошондой мемеде жашайм. Мага ушундай неме болуп калды. Мурда бир кандайдыр бир туура эмес иш кылган болсом, өзүм катаалын мойнума алам азыр. Өзүм менен жазгандан кийин жанагындай немелерге өзүмдү өзүм көзөмөл кылам, жамандык иштерге барбаганга аракет кылам. Мурда жасаган болсом, ошолорду баягыдай өзүмдү өзүм баягыдай күнөөкөр сезем. Ошондой.